мына ушундай мыкты маанайда сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Ал эми биздин сыйлуу, кадырлуу коногубуз дагы студиябызга келип өзгөчө шаң кошуп, сиздердин дагы маанайыңыздарды көтөрүп, жагымдуу, жандуу өзгөчө мыкты чыгармаларын аткарып берейин деп келип калган чагы бүгүн өзгөчө жандуу ыргактар сиздер үчүн жаңырмакчы. Анда эмесе тааныштырып өтө турган болсок, баарыбызга белгилүү болгондой эле өзгөчө аткаруулар менен, өзгөчө ырлар менен көпчүлүктүн жүрөгүнөн түнөк тапкан, көптөгөн кароо сынактардын жеңүүчүсү, ошондой эле Рыспай Абдыкадыров атындагы төш белгинин ээси бүгүн биздин студиябызда конокто Шамил Коңурбаев агайыбыз. Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Жакшы келип алдыңызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы келип алдык. Көптөн бери көрүшпөй кеттик, көптөн бери сиз да көрүнбөй кеттиңиз. Баары жакшыбы? Баары баягы эми ден соолук болсо, баягы Кудайга шүгүр дейт экенбиз. Кудайга шүгүр. Студияга чакырганыңыздар чоң ыраазычылык. Анан өзүм да көптөн бери 1-2 жыл болуп калды ошо келбей келгениме. Бияка ырдабай дыйканчылык, жумуш иштер менен баягы жашоо өтө береткен. Анан кийин баягы музыка бирок калбайт да бизден. Эми биз музыка менен чоңойдук. Музыка деген абдан бизге биринчи орунда турат да. Анткени тамак ичип атсаң дагы Рыспай ырдап атса ошону тамак токтоп ошону угуп калабыз. Түгөлбай ырдап атса ошону угуп калабыз да. Токон Ишбаев ырдап атса тамакты токтотуп ошолорду угуп калабыз да. Биз ушундай тарбияланып калыптырбыз да. Ошондуктан музыка биз үчүн абдан ыйык да. Абдан сонун. Маегибиздин башынан да сөзсүз түрдө ошол сиз кеп кылган бир музыка менен баштап алсак кандай болот? Жакшы. Эртең менен келип сразу ырдаш абдан чында болор. Распевка жок болгондуктан эми Рыспай деп калдыңар, Рыспай деп калдык. Мен Рыспайды абдан жакшы урматтайм, сыйлайм. Анткени мен Рыспай менен көп аралашып калдым да. Конкурстарда катышып, Рыспайдын ар бир конкурсу өтөт дегенде мен албетте катышам да. Анан кийин консерваториядан ырдым бир Рыспайда төш белгинин ээсисинде болдум. Кудайга шүгүр, жашыбызга карабай жаштар менен аралашып ырдап келатабыз. Эми жаштар абдан жакшы өсүп келатат. Эми Рыспайдын ырлары өтө татаал. Мунун ырларын ырдап бериш үчүн көп убакыт керек да. Анан кийин мен попури кылып ырдап берейин. Сон болот анда. Келиңиз.
жалбырап турат сусайды басып ута шатлады жалбырап турат сусайды басып ута шатлады Kartusan enesini sürttüm Eski tüsür gölgündeki gülüştüm Esindeki geçindeki sırdaşım Surup çığırıp tatlı sözcüktüm Sansız yıldız bizi kanat karaşar Senin bilden menisinden talaşar Öptürü oynat dönüp yarın Gittin tekrar apak olup tanatır Bir mezgin sayın arılar Gittin karap uğrasın arılar Ağzın tartıp arman çöktürür Bir milyon göründü darılar Ağzın tartıp arman çöktürür Баракелде дейли, чындыгында керемет саптары, керемет аткаруу, чындыгында ошол Рыспай Абдыкадыров атындагы төш белгинин ээси деп калбадыкпы. Демек, ошол мыкты төш белгиге татыктуу инсан деп дагы айтып өтсөк болот. Себеп дегенде Рыспай Абдыкадыровдун ырларын ийнине жеткирип аткаруу баарын эле колунан келе бербейт. Рахматтыктан сизге ыраазычылык билдирели дагы, чыгармачылык ийгиликтерди каалайлы. Анан ошол музыкалык даярдыктан күн сайын негизи өтүп, күн сайын ошол машыгып турасызбы өзүңүздү тарбиялап? Да, бул музыка үндү багыш керек да чында. Биздин ырдай турган үнүбүздү сактайбыз. Бул биринчиден мустак суу, анакы сквозяк деп коет, мына ушул үндү бизде абдан тоскоолдук кылат. Анан кийин тамакты оорутуп алуу. Болду, калганда бизге баягы bir-iki жолу кайталап койсоң эле болду. Көнүп калган эми 20-30 жылдан бери ырдап жүргөндөн кийин распевка теге болуп бир-экилеп болгондо анан кийин өзүң дегириңди сактап туура алып жүрсөң колуңдан келишинче ырдайсың. Анан кийин эгерде ар дайым концертте жүрсөк, анда күндө даярданмакпыз. А биз болсо баягы бир жумада 1-2 баягы кармап алсаң болбойт. Анда үндү жоготуп аласың. Өзүң таанайсың, чыгып кетесиң, же туура жеткире албай каласың. Ошондуктан ырдап турабыз да ар дайым. Көбүнчө ошол Рыспай Абдыкадыровдун, Асанкалы Керимбаевдин ырларын аткарып келесиз. Анан бүгүнкү күндөгү жаш оончулардын дагы ырларына кайрылып көрдүңүзбү? Мен жаш оончулардан ошо көбүнчө мен ошо Майрамбектикин баалайм да. Майрамбектики сөзүн дагы, обонун дагы билбейм, мага жагат чында. Анан кийин жакшы ырлар бар. Мен айтпайм жок деп бар. Эми биз өзүбүз ушундай тарбияны алып, ушундай возраст болуп калгандан кийин биз ушундай муундарды ырдап калат экенбиз да. Мынабы уштан чыккан абдан биздин курактуу Абдыманап Төрөбаев, булар абдан жакшы. Микрожол тоголордун арасында биргелик кетчи Ошчага кандай чыгармалар. Кыргыздын эң шедевр ырларында сон болот да. Анан азыр эми эски ырлардан да ырдап берем, бирок ушу Майрамбектикинен бир жакшы чыгармасын аткарып берейин. Сон болот, келиңиз анда. Сөзү
Каныбек Иманалиев менен бул көп аралашат да Байрамбек. Анан кийин чыгармаларын баантан акындар менен Надырбек Алымбеков менен ушундай бир жакшы чыгармасын жазган Каныбек Иманалиевдин Кайыңдар деген ошосун аткарып берейин. Kayınlar şama şurada salera kuşu kaçan seyirlerini eski salır tarihte varacak tarihte varacak tarihte varacak tarihte varacak Dalay gündüz açılır Samayı saraganan sulat çelir Kaçan seyirleri eski salır Bir günde kırılır sıra çelir Bir günde kırılır Bir kere kırılır Bir kere kırılır sıra çelir Unutup baytiregin ayıl kaldı Unutup akkayıldar ayıl kaldı Yengana canlı seni uğramay Ağralap basıp gelen kayıllardı Ağralap basıp gelen Ağralap basıp gelen Ağralap basıp gelen kayıllardı Yengana canlı seni uğramay Ağralap basıp gelen kayıllardı Ağralap basıp gelen Ağralap basıp gelen Ağralap basıp gelen kayıllardı Sarılıp basıp gelen kayıllardı Баракелде дейли, чындыгында керемет чыгарма, дагы бир ирет керемет аткаруу болду. Биздин студиябыздагы эфирибизге чындыгында өзгөчө көрк кошуп жаткан учуруңуз. Мен дал ушул менин оюм менен биздин көрүүчүлөрүбүз дагы макул болуш керек. Себеп дегенде таң эрте чындыгында жандуу музыка угуу өзүнчө бир керемет маанайыбызга өзгөчө маанай кошот эмеспи? Андыктан бар болуңуз дейли, үнүңүзгө береке. Анан дагы ушул буга чейин сизди жалаң гана аккордеондун коштоосунда, жалаң гана аккордеон менен ырдаганыңызды көрүп жүрсөк, бүгүн өзгөчө комуз менен дагы көрөт экенбиз, Эми комуз кыргыздын эң жакшы аспабы. Комуз жок кыргыз деп кыргызды комуз деп, комузду кыргыз деп экөө бири-бирине окшогандай болуп калганда, кыргыздын жүрөгүндөй болуп калганда ал аспап. Анан кийин мен буга кеч аралаштым да. Мен баягы аккордеон деп жүрүп эле комузду көп кармабай анан кийин жаш келип калганда комузду кармап чертип көрөйүнчү деп анан чертип кызыктым. Анан кийин ошондо бирке чертип жүрөм баягы чоң комузчулардай эмес, баягы өз алдыңызча, өзүмө ылайыкташтырып, эметип чертип ырдап жүрөм. Эми болуптур, эми комузду атайын алып келгенден кийин бир жакшы комуз менен дагы демек чыгарма аткарып бересиз. Азыркы кыргыздар абдан ырчылар комузга маани коюп, абдан жакшы өздөштүрдү. Мынабы Эстебестонун ырчылары абдан жакшы.
Дағы мен деген ыршылар бар. Ошон ичинде мен Алишер Тотаевди абдан жакшы коңусмен ырдайт да. Анан кийин ошонун ырларын коюп бир жакшы чыгармасын ырдап жүрөм. Кечиримдүү бололук деген жакшы чыгармасы бар. Эми Алишер Тотаев жеткирип ырдайт да. Биз эми Алишерди жеткире албасак да ырдап берелик эми эл астында. Келиңиз сонда. Bir de açıldım, bir de kayra bekindim. Konuş kılıp, kede kata getirdim. Gel seni kapatılsam tuğanım, suranamın çıngırıktan Eğer seni kapağılsam tuğanım Suranamın çıngırıktan, suranamın çıngırıktan Suranamın çıngırıktan geçirgin Büyük dedim, asmanda mevcer demin silkinip özün gözün ten dedim Eli bilbey köngülümdü borutsa Sürtüğandar men dağı bir tendenim Eli bilbey köngülümdü borutsa Bir tuğanım men dağı bir tuğanım men dağı bir tuğandar men dağı bir tendenim Asta bastım gede çurkap sekirdim Bilip bilbey gede kata getirdim Kapağılgan jarandar Minalardı çıngırıktan getirdim Bilip bilbey kapağılgan jaram var Minalardı çın dilimden Minalardı çın dilimden Minalardı çın dilimden getirdim Geçirgile barın geçirdim Geçirgile men silerdi geçirdim Баракелде дейли, чындыгында өзгөчө чыгарма, өзгөчө берилдүү менен, жашоо менен аткаруу. Негизи эле ошол ырды аткарганда, ошол ырдын ичине кирип, ошол ыр менен жашоо чындыгында көрүүчүлөргө дагы жакшы бир сезим тартуулайт эмеспи, жакшы маанай тартуулайт. Дал ошондой кылып энине жеткире аткарганыңыз үчүн ыраазычылык билдирели. Анан алдыда кандай иш пландар, эмнелерди пландап атасыз, эмнелерди кыялданып жүрөсүз? Эми пландар баягы колдон келген пландардын баарын аткардык. Маданияттын ишинде көп кызмат кылдык. Райондук масштабта бардык иш-чараларга катышып, эми жаш балдар өсүп келатат. Эми концерт бердик. 2 жолу концерт бердим. Сольный концертин берип, рахмат элге баары жакшы толук катышып беришти. Эми эл астында дагы ошо комуз менен бир чыксам дейм да. Көпчүлүк эл мен Сизде аккордеон менен мен аккордеон менен бир жана комуз менен көп билбейт азыр эми той топурларга чакырууга барып калам көбүнчө. Анан чакырууга барганда комузду алып туруп анан ушул жерде бир ырлардан ырдап берем да. Анан кийин ошо эл астында сахнада бир комуз менен дагы ырдап элге көрүнсөм дегем да. Анткени баягы адам өзүнүн талантын ичине сактап жүрө берген болбойт да.
аны элге бериш керек. Мен мурун жашынып алып урдачу элем да. Эмне жашынып алып урдачу элеңиз? Анткени уяласың да элден баягы бала кезекте кийинем турганда, анан кийин баягы ырдап калгандан кийин анан эл астына чыгып кеттик анан кийин. Анан кийин көпчүлүгү унагы үйрөнүп жүргөндөр чын эле тартынат, толкунданат. Ошон үчүн мен да комузду ушундай келтирип эл астында толкунданбай, жакшылап ошо чыксам деген бир ой тилек бар да. Демек, алдыңкы күндөрдө сизди ошол комуз менен чоң сахнада эл алдында дагы да болсо көрүп калат экенбиз да. Буйруса дейли, абдан сонун. Анан сиздин ушул чыгармачылыкта жүрөсүз, эл алдында элдин кызматында жүрөсүз. Анан ошол эле өзүңүз айтып аткан жаш балдар кызыгып, бизге да үйрөтүңүз, балким аккордеон үйрөтүңүз деп дагы атайын суранып калышат болуш керек. Артыңызда менен өстүрүп аткан шакирттериңиз бар болуш керек. Биздин Кара Балта шаарында жаш өскөн балдар бар. Менин кол астында ошо аккордеонду ойноп жүргөн балдардан мына Сүйүн деген бала бар, абдан жакшы. Азыр аккордеонду кармап араң тартып жүргөн бала, азыр болсо эл астында элдин баарын ырдатып, Дом культурада маданият ишине кирип, азыр искусство университетинде окуп атат мынакей. Эмгек кылса баары болот. Урмат деген бала, директор Дом культура, жалаң ушу музыкага кызыгып, ырга кызыгып, аккордеон кызыгып, үйрөнүп, азыр Дом культуранын директору. Баары менин кол астында жүргөн балдар жакшы, абдан жакшы. Анан дагы бизде Кара Балтадан окуп, билим алып, иштеп кеткендер азыр мынакей эстек столунда ырдап жүрүшөт. Жакшы, мен сыймыктанам да. Айгүл деген кызыбыз бар, комузда ырдап, эстек столунда абдан жакшы. Бийик деңгээлде ырдайт, абдан жакшы. Жакында дагы бир комузчу кызыбыз окуп атат, Мерим деген. Ошо Кара Балталык. Кол астында жүрүп, мен аны ырдатып жүргөн кыз. Азыр болсо университеттин 3-курстун курсун бүтүп, азыр болсо ушу эмеде Сатылганов такталдын иштеп атат да, жакшы. Кайсы ансамбльде бир ансамбльдер эмете атат. Демек, учуңуз куур эмес деп айтсак болчу да, сиздин шакирттериңиз дагы ошол элге кызмат кылып, бүгүнкү күндө ошол элге эмгегин сиңирип жаткан учуру деп айтсак болчу да экен. Демек, сиздин жасаган эмгегиңиз текке кетпептир да. Ооба, абдан жакшы сүйлөшөт мени көргөндө, агай деп, байкелеп, абдан жакшы. Маегибиздин соңунда дагы бир ыр менен жыйынтыктап кое алабызбы? Дагы бир, мейли, дагы бир болсо, баягы айтат дейт го, атайын келип бир ырды ой кеттемби деп. Көрүүчүлөрүбүз да кап, дагы бир ырдаса болмок деп калбасын, андыктан көрүүчүлөрүбүздүн дагы талабын эске алып, анчалык сиздердин чакырганыңарга чоң ыраазычылык, чында жана башында айтып өтпөдүмбү? Анан кимден ырдап берейин? Жана айтып калдым. Асанкалы Керимбаев деп калдым, Абдыманап Төрөбаев деп калдым. Абдыманап Төрөбаевден абдан мен жакшы элем, жакшы. Ошонун 5-Б класс деген бир ыры бар да. Сөзү Жылы Мамытовдуку абдан жакшы. Мага жагат да бул өзү. Ошону колдон кечирип аткан берейин. Сонун болуп келиңиз. Sen oturgan, sen oturgan, sen oturgan, bir iki burçtan benim ordum bol oturgan, hey bol oturgan. Okşap ketip toşul gün sensiz maga, hey hey hey. Ötkün ömür bekerge korotulgan.
Körüp ele, körüp ele, körüp ele. İla bilim suluktum, sonda yege, sonda nege, hey sonda nege. Bu okuya işte gönlüm. Hey hey hey, gönlüm. Beşinci klasta bolgan ele, beşinci klasta bolgan ele. Bu okuya işte gönlüm. Hey hey hey, gönlüm. Beşinci klasta bolgan ele, beşinci klasta bolgan ele, beşinci klasta bolgan ele. Баракелде деп дагы бир рет кол чабууларды жаңырталы дагы. Рахмат. Сизге чын дилибизден, өзүбүздүн атыбыздан жана көрүүчүлөрүбүздүн атынан ыраазычылыгыбызды билдирели. Бар болуңуз, аман болуңуз, ушул элдин жакшылыгында, кыргыз сахнасында кызмат кылып жүрөңүз. Келиңиз дагы, сизге дагы кыскача сөз берели. Балким көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн каалоо тилек бир билдирүүңүз бар чыгар, же болбосо кандайдыр бир ичиңизде элге айткыңыз келип калган сөз бар чыгар. Ошол менен анан жыйынтыктайбыз. Рахмат. Мен естүү ошо телевидениесине чоң ыраазычылык билдирем. Анткени мен естүүдө көп келип ырдап, мени чакырышып, мен элге ошо угузуп турган ошо естүү каналы каерде иш-чара болбосо естүүлөрдүн жүргөнүн көрөм да. Ошо баарыңыздарга кыргыз элибиз аман болсун, жашообуз жакшылап баратат. Ошо мамлекетибиз оңолуп, эл журтубуздун баары телеги тегиз болуп, жакшы бири-бирин сыйлаган, урматтаган, маданияттуу элдерден болсо деп кыргыз элинин абдан тилеп кетем да. Анткени мына биздин Садыр Нуркожоевич абдан жакшы программасы менен элди абдан жакшы тарбиялап алдыга сүрөп келатат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ошонун баары орундасын. Эл бай болсо, мамлекет бай болот дегенде айтылды. Эл жакшы бутуна туруп, бири-бирин сыйлап, балдарыбыз маданияттуу болсун, жамандык болбосун, жакшылык болсун. Ал эми силерге ишиңердеги ийгилик, ушу чакырып, мен чакырып келгениңизге чоң ыраазычылык, баардыгыңыздарга чоң ыраазычылык. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Жолдун алыстыгына карабай келип, өз өнөрүңүздү тартуулап, ушул көрүүчүлөргө бир аз да болсо таң эрте жакшы маанай тартууласам экен деген жакшы ниет, изги тилек менен келип калганыңыз үчүн ыраазычылык билдирели. Бар болуңуз, аман болуңуз, чыгармачылыгыңызга дагы да болсо ийгиликтерди каалай беребиз. Өзүңүз кыялдангандай ушул комузуңузду колго алып, эл алдында дагы бир жаркырата өзүңүздүн жеке концертиңизди берүүңүзгө дагы биз чын дилден тилектешпиз. Ошол күндөрдө дагы жалпы элге жар салалы. Рахмат. Андыктан көрүшкөнчө дейли. Коштошпойбуз, тек гана көрүшкөнчө дейли. Жакшы күндөрдө, жакшы жаңылыктар менен ушул элге чыгып, элге жаңылык айтып тура берели. Дагы бир жет ушул келгениңизге ыраазычылык. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп болгондой эле бүгүн биздин студиябызда мына ушундай өзгөчө аткаруулар менен өзгөчө бир комузду дагы, аккордеонду дагы ийнине жеткире аткарган өзгөчө агайыбыз Шамир Коңурбаев бүгүн биздин студиябызда конокто болду. Эгер мына ушундай мыкты аткарууну, мыкты берүүнү толук түрдө көрүп жетишпей калган болсоңуз, анда түштөн кийин 3-төн 5ке чейин биздин кайталообуз дагы орун алат. Андан сырткары УТРК-чы YouTube баракчасына баш багып, биздин берүүлөрүбүздү дал ушул маектерибизди дагы көрө аласыздар. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар, себеп дегенде дагы болсо биздин алдыда конокторубуз бар. Андыктан дал ушул кызыктуу өткөрүп жибербеңиздер. Биз болсо сапарыбызды алдын көздөй уланта берели.